үй алып берүү кызматын бекер кылып көрсөтүп жатыпсыз да. Мен тура эле угуп келдимби же тура эмес угуп келдимби, бир толугураак маалымат алсак. Акыркы күндөрү төлөмү жок алгандар аябай көп. Биринчи баштапкы төлөмү жок. Анан бизге дагы төлөбөйт. Мага ошончолук ишенип келишти, потому что туугандарынан көпчүлүктөр алышкан да, анан уже угөр ишеничтүү болуп, мени көрбөй туруп иштешти да, менен сделкага келди. Ошол үйүнө 1 жылдын ичинде 4 миллион 800 кошулду. 1 жылдан кийин сатып туруп кетип калышты. 4 миллион 800'дү Кыргызстанга эле көчүп кетип калышты ошолорчу. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек YouTube каналы катталуучулары. Биз атайын Гүлнур эжекебизди мекендештерден угуп атайын офисине келип калдык. Эжекебиз Россия жарандыгы бар кыргыз мекендештерибизге үй алып берүү кызматын бекер көрсөтүп жатат деп ошо жөнүндө бир толугураак маалымат алганы келдик. Кандай бекер кызматтарды көргөзөт, үй алып берүү кызматыбыз бекер дейт. Саламатсызбы Гүлнур эже? Саламатчылык. Атайын сиздин офисиңизге келип калдык. Мекендештерге бүгүнкү күндө ошол үй алып берүү кызматын бекер кылып көрсөтүп жатыпсыз да. Мен тура эле угуп келдимби же тура эмес угуп келдимби, бир толугураак маалымат алсак сизден. Саламатсыздарбы жердештер. Ооба, биздин кызматыбыз бекер. Бекер дегенде кандай, бул застройщиктен үй алып берип жатабыз. Азыр 6% менен семейный ипотека. Бул көптөн бери эле распространяться эткен эле программа государственный. Бирок услугабыз бекер чындыгында. Кимде только условия менен РФ паспорт болсо, 7 жашка чыга элек балдары болсо, ошол гражданин Россияларга бекер. Кызматыңыз бекер. Кызмат акыбыз бекер. Анан дагы биз өткөндө ушундай риэлторге татканда көпчүлүк комментарийге жазыптыр да. Материнский капитал дегенде акча болот экен да. Ошону үй алгандарга минус кылабы же кандай колдонот, бир ошол жөнүндө бир маалымат болсо мекендештерге берсек. Мат капитал деген бул государстводан помощь. Мурда экинчи балдарына беришчү, азыр эми 20-жылдан бери биринчи бала төрөлсө деле бере берет. Аны погашенияга колдонсо болот, ипотекага, бирок ал жерде дагы нюанстары бар, карап туруп колдонуш керек да. Үйдү сатканга дагы болот, аны кошкондон кийин. Бирок сатып акчаны чөндөккө салып кеткенге болбойт да. Эмне дегенде үйдү бул улучшение жилье деп улучшение деп өзү эле айтып тургандай, кымбатыраак үй алып бериш керек балдарына, же болбосо квадрат метр чоңураак үй алып бериш керек. Ошондо канча акча болот эми? Ал баланын кайсы жылы төрөлгөнүнөн зависить этет, анан канчанчы бала. Эң минимальный 690 азыркы учурда. Анан максимальный 900 миңден ашып калды. Ошондой акча болобу ошол да? Ошого үй алса, минус кылса болот. Минус кылса болот. Үйгө гана, наличный ала албайт. Андан кийин дагы бир 3-чү балага 450 миң государстводан помощь. Бул только үй ипотекасы барларга. Только ипотекасы барларга погашение кылса болот. Эконун айырмасы мат капитал менен бул 450 миңден айырмасы бар да сертификаттын. Мат капиталды колдонбой туруп 450 миңди погашение кылса, анда үйдү спокойно сатып чөнтөгүнө акчасын салып кете берсе болот. Мат капиталды андай эмес, ипотеканы жапкандан кийин обязательное условие 6 айдын ичинде балдарына доля бөлүп бериш керек. 450-нү погашение кылганда 450 миңди, анда доля бөлүп бериш это не обязательно. Ушундай условиялар менен. Демек азыр биздин ошо Россия жарандары бар бардык эле мекендештерге өтө бир сонун мүмкүнчүлүк экен, кызмат акыбыз бекер болсо, мат капиталдарды минус кылса, азыр айтып атканыңыз 450 миңди кылса, бир өтө бир жеңил ошондой бир минус болуп калат экен да, бир үй алса ошондо. Регистрациялар бекер болуп калат. Өздөрүнүн үйүнө сразу эле пропискага коюп, детский пособияларын тапшырып, баарын кылып алса болот, ооба. Өздөрүнүн собственности болот. Үй алуучулар одобрение банктан алыш үчүн официалдуу жумуш иштеш керекпи? Канча доходтору болуш керек? Биринчи очередде обязательно официальный жумушу керек. Эми жумуш официальный эмес болсо деле жардам бере алабыз, бирок официальный жумушу болсо 100% одобрение алып бере алабыз деп гарантия бере алабыз да, если кредитный историясы бузулбаган болсо. Үй бүлөнүн экөө теңби же бирөөсү?
бирөөсү эле официально иштесе жетет. Жетишти ошол, а? 20 000, 30 000 зарплатасы болсо деле ишин жетет да. Көрсөтсө болот. Анын да жолдору бар. Одобрение бекер. Официально иштесе эле биздин услугабыз бекер. Анан сиз Москва областы боюнча алып бересиз, анан Россия боюнча деле кайрылса алып бере бересизби? Россиянын кайсы жеринен деле кайрылса болот. Азыр ушунчалык техника өнүгүп оңой болуп калган. Онлайн сделкалар, онлайн и так эле мурдагыдай эч жакка барбай калганбыз, банктарга деле аз барабыз. Үйдө отуруп эле сделканы кылып кое беребиз. Ошон үчүн Россиянын кайсы бурчунан кайрылса деле үйдөн отуруп сделканы кылып кое беребиз. Только үйдү туура тандасак болду. Үйдү туура тандаганга өзүбүз жардам беребиз. Азыр мындай болуп атпайбы? Мисалы, подмосткалардан чекеде жер үйлөрдү дагы салуу кызматтары каралганбы сиздерде? Же толук эле мындай жаңы домдорду гана алып бересиздерби? Жок, новостройкадан, застройщиктен үйлөрдү алып беребиз. Ошондой эле биздин өзүбүздүн подрядчиктерибиз да бар, жер үйлөрдү салып берген. До ключуна чейин жер үйлөрдү салып 6% менен, если 7 жашка чыга элек балдар болсо, дагы деле ошол программа бар бизде. Үй салдырып беребиз. Жер үйлөрдү деле, жер үйлөр менен деле иштейбиз. Анда үйлөрдү страховка кылат экен да? Страховка, анан одобрение кылып атасыз. Ошол үй алып берип аткандардын документтеринин юридикалык жактары кандай болуп калат? Өзүңүздүн юридикалык билимиңиз барбы? Же командаңыз барбы? Юридикалык жагына кандай кепилдик бересиз? Юридикалык жагына 100% кепилдик бере алам. Мен көп нерсеге гарантия берем деп айта албайм, бирок бул юридикалык жактан кепилдик бере алам. Эмне дегенде өзүмдүн да юридикалык образованием бар, 2 дипломум бар. Бирок ошентсе дагы өзүмдүн да командамда дагы менден да күчтүүрөөк юристим бар. Командабыз көп бизде. Жалаң местный балдар, кыздардан эле алганмын. Ушу Москвада эле туулуп чоңойгон балдардан, кыздардан эле жумушка алганмын. Окуп өздөрүнүн жумуштарын өздөрү 100%ке жакшы билген специалисттер. Гүлнәже, негизи ошол үй алып бергенге ушул канча жылдан бери мекендештерди үй алып сүйүндүрүп келесиз? Менин иштегениме уже 11 жыл болуп калды. Москванын өзүнө келгениме 6 жыл болуп калды. Перимде дагы ага чейин 5 жыл иштегенмин. 11 жылдык опытым бар. Бүгүнкү күндө ошол көбүнчө семейный ипотека менен иш алып баратасыз. Эми бүгүнкү күндө өзү менин кесиптештерим деле бардыгы эле семейный ипотека менен иштеп атат болуш керек. Эмне дегенде эски үйлөр вторичка деп коебуз го. Вторичкалардын азыр ставкасы 25%тен өйдө. Например, элге түшүнүктүү болуш үчүн бир 10 миллиондук үйдү эле алган болсо, анын айына төлөмү 200 миңден ашып кетет. Ал эч кимге кереги жок. Анан ошондой жок, биз все равно вторичка эле алабыз дегендерге Московский областагы эми 3 миллион, 4 миллион, 5 миллионго чейин үйлөрдү алып берип атабыз, бирок алар эми терпимада айына төлөгөнгөчү 100 миңге чейин төлөшөт. Андайларды алып берип атабыз. Алысыраак жерден 4-5 миллиондук үйлөрдү, 2 комната үйлөрдү деле алса болот. Өздөрү жумуштары ошол жакта болгон болсо алса болот. Андай үйлөрдү алып берип атабыз, бирок мына шаардан, Москванын өзүнөн, например, айына көбүрөөк болуп калат. Ошон үчүн мен эле эмес, көп эле кесиптештерибиз ушул семейный ипотека менен эле иштеп атышат деп ойлойм да. Бизде эле көбүнчө басым ошол жакка болуп калды. Ал сиз 7 жашка чейин балдасы болсо деп атасыз да. Дагы бир биз соцсеттерден миштерди угуп калдык да. 14 жашка чейин дагы эми буйруса жакында мүмкүнчүлүк түзүлөт деген. Ошого кандай карайсыз? Канчалык чын? Жок, ал боло турган эле нерсе. Азыр убакыт калды. 7 жашка чейин балдары бар граждандерге азыр алып берип аткан болсок, жакында эми чыгып калыш керек. Биз деле аябай күтүп отурабыз. 14 жашка чейин балдары барларга дагы семейный ипотекага мүмкүнчүлүк беребиз деп атышат. Если берип калса, мен мына дагы бир жолу сен көрүүчүлөрүңө айтып коеюн. Учкунбектен күткүлө жакшы жаңылыкты. 14 жашка чейин балдары бар болгон болсо, 7 жаштан өтүп кетип, ким 10 жаш болуп калып, бала 8 жаш болуп калып, бизге туура келбей ала албай калдык деп кайгыргандар болсо, күтүп тургула. Учкунбектин ютубун постоянно карап, турсаңар, буйруса ошол жаңылык чыгары менен мен Учкунбекти чакырып жарыя кылдырамын силерге. Анан мына биздин кыргыз жарандары деле кайрылып калышы мүмкүн да. Азыр көбүнчө Россия жарандары менен иш алып барып кал деп атасыз да.
Кыргызстандын граждандары менен деле иштеп эле жүргөнмүн көп элечи. Азыркы учурда эми аларга туура келе турган жакшы условиядагы эми жакшы условия жок да, мүмкүнчүлүк болбой жатат да. Алып бере беребиз, бирок ошондой эле 25%тен жогору ал биздин мекендештерге кереги жок да. Ошон үчүн мен айтам азырынча Кыргызстандын гражданствосы менен чалбай эле туруп туруңуздар. Мен жакшы жаңылык чыкса, дагы Учкунбекке дагы кабарлап коем. Өз жеткирет сиздерге. Гүлнур эже, сиз эми көбүнчө мына 11 жылдан бери мекендештерге үй алып берип, мындай тажрыйбаңыз, юридикалык билимиңиз бар экен. Биздин мекендештер үй сатам десе дагы ошондой кызматтарыңыз барбы? Мен сатып бергенге мүмкүнчүлүгүңүз барбы ошондой кызматтар? Сатып бергенге мүмкүнчүлүк алып бергенден дагы көбүрөөк. Саткан оңой. Сатып бериш оңой да. Бир сыйра текшерип алып эле, анан договорду алып сатып беребиз. Эми сата турган адам менен. Алып бергенде жумушу көп, бирок сатып бергенден эч качан отказ кылбайбыз. Всегда Сатам дегендер кайрылса болот демек. Качан болсо кайрылса болот, сатып бере беребиз. Анан мына иштөө убактыңыздын бир айта кетсек, мекендештерге ушул офисте канчадан канчага чейин мекендештер келип сизге жүзмө жүз үй боюнча сүйлөшсө болот, кайсы күндөрү дем аласыз, канчадан канчага чейин келе алышат. Анан башка областтан кайрылгандар канчадан чейин чалып сизге байланышса болот? 24-кө жетиштейсизби? Жок, 24/7 иштебейм. Мен 9-дан кийин без звукка коюп коем телефонумду. Эртеден кечке чейин чала беришсе болот, 8-9дарга чейин чала беришсе болот. Анан мен болбосом офиске деле келсе менеджерим бар, бирок мен да ушул нерсени байкадым. Мен менеджерлериме жөнөтсөм, эже өзүңүз менен эле жолугушайлычы дегендер көп болот да. Мен өзүм эле келем. Только чалып заранее сүйлөшүп алып келгенибиз жакшы да. Мен да ошолго өзүм пландарымды түзүшүм керек да. Сүйлөшүп алгандан келген жакшы. Чалышып. Урматтуу мекендештер, ушу Гүлнур эжекебизден үй алгандар болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Өтө сонун бир мүмкүнчүлүк экен. Азыр ошол үй бүлөлүк семейный ипотека 7 жашка чейин өтө сонун. Кызмат акыларыбыз бекер деп жатат. Эже мына башкы төлөмү жок деп азыр өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр түзүптүр да. Мына семейный ипотека 7 жашка чейин өтө сонун мүмкүнчүлүк 6%. Андан сырткары мына башкы төлөмү жок. Көпчүлүк мекендештер башкы төлөмгө акча чогултуш эле көп убакыт кетет да. Азыр эми жакшы болуп калыптыр, башкы төлөмсүз эле үйлөрдү алып калыптыр да. Ошончо бир маалымат берсек. Башкы төлөмү жок үйлөрдү көптөн бери эле алып берип атабыз. Эми действительно биздикилер өтө шустрый кылышат да. Биздин мекендештерге таң берсе болот, өтө кыйын. Бул жактан акча топтоп отурбай эле Кыргызстандан үй сала беришет. Пока бул жакта возможность бар. Биринчи төлөмү жок үй алганга. Ошон үчүн бул жактан да үйдү алып коюшат, төлөмү жок. Ал жактан үйлөрүн бүтүрө беришет да. Андайлар көп. Бул оңой эле, кыйынчылык жаратпайт эч кандай. Төлөмү жок. Квадрат коюп коюп өзүн төлөткөндөр бар, Акыркы күндөрү төлөмү жок алгандар аябай көп. Биринчи баштапкы төлөмү жок. Анан бизге дагы төлөбөйт. Эми көп болсо бир 70-80 миң, кээде 200 миң расход кетет, болду ошо менен үйлүү болушат да. Канча 20 жыл, 30 жыл, 15 жыл? 20 жыл, 30 жылга ала беришет. Бирок 5 жылда деле жаап коюшат. Кээ бирлер 1 жылда жаап коюп аткандар бар. 5-6 жылда жаап койгондор бар. Мен билбейм, 11 жыл иштеп атам. Мына 11 жыл мурун алып берген клиенттерим давно жаап түшкөн да, эч кимди көргөн жокмун 11 жылга чейин төлөп отурганчы. Ооба, мекендештер көбү жазышат да. Үй алсаң эле 20 жыл калып кеттим, 30 жыл калып кеттим деген бир негативдерди окуп калам да. Өзүмдүн эмемден окуган жокмун, 1-2 жерден окуп калдым. Кул болосуңар да, анан кийин ошентип 20-30 жыл деген эми бул деген мышык майга жетпесе, менимче билбейм, мындай условиясы туура келбегендер жазат болуш керек деп ойлойм да. Бирок 20 жыл 30 жыл төлөбөйт мекендештер. Менин дагы тааныштарым 20 жыл башында 20-30 жыл банкка жазат, бирок 5-6 жылдын ичинде, максимум 5-6 жылдын ичинде төлөп кутулуп койгондор көп да. Толтура менде деле канча клиенттерим 3төн үй алгандар болду. 3төн үй алгандар бар. Төлөп бүтүп койгондор бар. Болбосо ижарага берип коюп жашап аткандар бар. Өздөрү 2-3 үй алгандан бирөөсүндө жашай берет, калганын берип коет. Эч кимди мен көргөн жокмун, кайгырган, ушун бекер алыпмын деген адам жок. Эмне дегенде үйдү алганда сөзсүз баасы дагы өсөт. Бул эч качан адам үй алгандан артка кетпейт да. Только алдыга кетсе кетет, эч качан артка кетпейт. Жыл сайын миллиондон эмес. Мисалы, застройщиктен үй алгандар болду менде. Толтура алып атпайбы, арасынан
бир жылдын ичинде 5 миллион иштеп чыгып кеткендер болду да. Алат үйдү. Алар даже бирөөлөргө алып бердим, өздөрүнүн үйү бар экен. Бул жактан үйдү алды дагы, башка шаардан үйү бар экен. Бул жактан мени көрбөй туруп, ошол жакта туруп эле, Новосибирскийден туруп эле бул жактан үйдү алышты. Сделкага барганда көрүштүк. Мага ошончолук ишенип келишти, потому что туугандарынан көпчүлүктөр алышкан да, анан уже угөр ишеничтүү болуп, мени көрбөй туруп иштешти да, менен сделкага келди. Ошол үйүнө бир жылдын ичинде 4 миллион 800 кошулду. Бир жылдан кийин сатып туруп кетип калышты. 4 миллион 800'дү Кыргызстанга эле көчүп кетип калышты ошолорчу. Ооба, өзү негизи бир жылда 1 миллион акча топтош кыйын. Негизи бизнести ушундай үй алып, акчаны чогулткан өзү турарак болот да азыр. Россия жараны бар мекендештерге. Ошон үчүн мен көп байкайм да, баягы первоначальныйга менин акчам жок дегендер келишет да. Карасаң Кыргызстанда үй салып аткан болот, чоң кылыпчы. Ал жактан үйдү салат. Бул туура нерсе да, бул жакта мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин башка баштапкы төлөмө жок алып, ал жактан калган акчаларын Кыргызстанда үй салып иштете берсе болот да. 2-3 миллионду бул жакка киргизгенден көрөчү, кээ бирлер туура эле кылышат да. Ооба. Урматтуу мекендештер, Гүлнур эжекебизден үй алгандар комментарийге жаза кетиңиздер. Өтө бир сонун мүмкүнчүлүк Россия жарандары барларга үй бүлөлүк ипотека, ошондой эле мат капитал дейт. Ошолорду минус кылганда бир арзан түшөт экен, анан үй алып койсоңуздар, жылына миллиондон ашык, миллиондон кошулуп турат да. Быйыл мисалы 5 миллионго үй алсаңыз, ошол эле үйүңүз кийинки жылы 7 миллион болушу мүмкүн, же 8 миллион болушу мүмкүн. 2 жылдай сатсаңыз, өзүңүзгө деле бир чоң пайда алып келе турган бизнес десек да болот. Көп ошо инвестиция кылышат да. Бирөө мисалы 5 миллионго алды. Көбүр 6 миллиондан бизнес кылып атат. Бир жылда ошолордун үйү 9 миллион болду да, например. Мен ошентип эле ойлойм, бир наразы болуп, негатив болгондор жок, үй алгандардын баардыгы эле ыраазы болуп, сүйүнгөндөр дагы көп эле кезиктирип калам да. Группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Гүлнур эжекебизге жакшы комментарийлер жазып, лайктан басыңыздар. Мекендештерге, ошо Россия жараны бар мекендештерге кызмат акым бекер дейт, башкы төлөм жок дейт. Бир өтө сонун бир мүмкүнчүлүк мекендештер. Жоктон бар деген ушул да. Жоктон бар кылды деген сөз бар го. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.